Кандайсыздар? Мен Кытайдан дагы товарларым келди. Бул Taobao жана Taotie эки сайттан заказ кылынган. Распаковка кылайынбы? Бул бир гана части, бир гана бөлүгү келди. Саламатсыздарбы достор? Менин дагы Кытайдан товарларым келди. Бул жакта көп товарлар бар. Эч нерсесин ачкан жокмун. Бардыгы пакетте жана коробкаларда турат. Бул товарлар Кытай сайттарынын главный Taobao жана Taotie эки сайттан заказ кылынган. Бул жерде бир гана бөлүгү. Азыр ушул товарларга распаковка кылабыз. Сиздердин көзүңүз төрчөбөз. Эч кандай ачпастан товарды ачып, сайттагы баасын эсептеп, бизге келген баасы канча болду бардыгын эсептеп көргөзүп берем. Качество бардык нерсени чогуу көрөбүз. Өзүңүз көрүп аткандай эч бир жери ачылган эмес. Бардык товарды ошондой чогуу ачабыз. Азыр чекесинен баштай берсек, бул эң кичинекей пакеттен баштайлы. Бардык упаковкаланган, эч ким ачпайт, өзүңүздүн колуңузга келгенге чейин. Мына бул ушундай эмне деп айтсам, ночник, билесиздер, дубалга же детский комнаталарга жармаштырып койсо, түнкүсүн күйө турган. Игрушка деп деле койсом болот. Бир дагы башкача кандай айтылат, точно билбей атам өзүм. Бирок ошол дубалга жармаштырып койгондо күйө турган штучка. Бул сайттагы баасын карайбыз азыр. Мен бул телефон менен заказ кетиргем. Ошон үчүн бул телефондон кирип, сайттагы баасын карап, эсептеп, азыр сиздерге көргөзөм. Бул нерсенин сайттагы баасы мынакей 3.65 экен. Бизге сомго көйткөндө 47 сом болот экен. Ушунун баардыгын көрүп атасыздар, бул жерде аябай эле көп. Жана бул жерде комплекти бар. Бул звездочкаларды, бул унаны чаптай турган өзүнүн клейлери бар. Башка эч нерсе керектелбейт, сразу чаптап коюп. Болгону 47 сом. Кыргызстанда булар канча сом экенин билбейт экен. Мен сайттан көрүп эле кызыгып заказ кылып койгом. Эми кийинки товарга өтөбүз. Кичинекейлеринен баштай берели. Бул шапка экен. Шапка. Шапка. Бардыгы ачылган эмес, көрүп атасыздар. Бардыгы сүрөттөгүдөй. Кышкы сонун шапка, материалда сонун экен, токулган, жылуу, калың. Сиздер көрүп атасыздарбы? Видеодо деле жакшы эле көрүнүп атат. Взрослый, бул детский эмес. Такой взрослый. Бул сайттагы баасы 19 юан экен. Биздин сом менен 254 сомго келген шапка. 254 сомдук. Дальше кийинки товарга өтсөк. Тадам! Бул дешпасам пижама. Бул ушундай кышкы пижама, утепленный, детский. Сонун сүрөттөр менен, материалда аябай сонун экен, жумшак, кармаганда эле приятный колго. Ичинде мындай утеплениясы бар, утепленный. Двойка пижама, үстү дагы бар. Ушундай сары сонун цветтен. Бул сайттагы баасы 15 юан экен, биздин сом менен 206 сом экен. Мен чыгарып койдум, эки ушундай двойка болот. Аябай приятный экен. Буну мен өзүм кызыма заказ кылгам. Материалдагы эч нерсе болбой тургандай. Бул жерде топчулар бар экен. Башынан удобно кийиш үчүн. Бул жагы дагы утепленный, жылуу, сонун. Точно сүрөттөгүдөй. Сүрөттө кандай болсо, живой андан дагы сонун экен. Кийинки товарларга өтсөк. Дагы бул кичинекей пакет. Мен аябай көп товар заказ кылгандыктан ачмайынча өзүм деле чындап унутуп калгам. Эмне товарлар экенин ачып сиздер менен чогуу көрүп жатабыз. Бул многоразовый подгузник. Буну колдонгондо билет. Базарлардан көрүп эле болсо керексиздер же келдиңиздер, үйлөрүңүздө бар. Билесиздер, ушундай многоразовый подгузник. Ушундай болот, ичи мындай. Бул жагынан сала турганы, ошол подгузниктин ичине. Бул жерде 3 не деп коет, таппай калыш керек да. Кыргызча как жаляк да. Буну деле биз өзүбүзгө заказ кылганбыз, кызыбызга. Качествосын көрөлү, базардагы окшошпу деп атайын бирөө эле заказ кылгам. Кийинкиде көбөйтүп алам деп. Точно эле ошондой экен. Буну мен базардан, могу сыртын эле, вот ушундай эле сиздер деле алган болсоңуздар билет болуш керексиздер. 190 сомго алгам. Бир эле штук ушундай эле. Ичинде эч кандай эч нерсе жок. Бунда болсо 3 мындай сала турган өзүнүн даяр жаляктары бар экен. Бул сайттагы баасы 13 юан, биздин сом менен 175 сом. Ушул сырты подгузниктин жана ичиндеги 3 алмаштыргыч менен кантип туура айтышты да билбей атам. Биз эми жалякты эле колдонобуз го. Может сиздер башкача айтасыздар. Бул жактан бунун бирөөсүн эле сыртын эле 190 сомго алгам да. Бул жерде бардык целый комплект 175 сомго келип атат. Кийинки товарга өтсөк. Бул сумка
мен өзүмө заказ кылган сумка. Мынакей мындай сонун сумка. Муну ырчылар көтөрүп жүрөт. Мен ырчылардын сторисинен көрүп атайын заказ кылгам. Ичи мындай. Кошелек, телефон, зарядник, да, майда чүйдө нерселердин баары батат. Могу жагынан узарат экен. Эки вариантта колдоно турган сумка. Сүрөттөгүндө сонун экен. Мындай болот, мындай кармаганда. Чоңойтуп же бул жака да көтөрүп алса болот, же узартып эле алса болот. Мындайларды көрүп калган болуш керексиздер. Өзүнчө эле сонун, как бренд сыяктуу ушундай аты бул жагында жазылган экен. Красивый, вообще бекем, мынакей качествосы. Көрүнөт болуш керек бул жерден. Аябай бекем экен. Эми, конечно, кожа деле эмес, просто мындай материалы аябай бекем экен. Көпкө суу иштете турган сумка экен да бул. Ушундай красивый сумка. Бул жагы ушундай красивый. Бунун сайттагы баасы сом менен 390 сом. 390 сомдук сумка. Ал ырчы бул сумканы көтөрүп жүрүп, анан отметка кылган бир магазинде. Атайын кирип көрсөм, бул сумка скидка менен 3000 сом деп турган. Мен анан ошол интернет магазинден эле сүрөтүн сразу тартып алып, сайттан издесем, ушундай арзан эле экен. Анан келгенде кандай болот деп заказ кылгам. 390 сом эле экен бул. Көрүп атасыздар, магазиндер 2 эсе эмес 5 эсе кошкон ушул сумкага эле. Точно ошондой эле. Бул жерден узарат. Узун кыска кылып таанысыздар болот. Бирок бул модный болуш үчүн азыр кыска эле кылып, мындай кылып тагынып жүрүшөт. Аябай удобный, чакан. Необходимый нерсенин баары батат. 390 сомдук сумка. Сүрөттөгүдөн да качественный келиптир. Бул эки сумка тең. Сүрөттөн да башкачараак эле көрүнгөн. Мынакей. Мындай жерге тура турган ичи кенен, мындай да вариант кылып колдонсоңуздар болот. Же бул жагынан узун кылып алсаңыздар болот. Бул жери дагы узарат. Материалы дагы аябай бекем экен. Көпкө эле суу иштете турган сумка бекем. Кагаз эмес, тряпочный эмес, аябай бекем. Бул сайттагы баасы 325 сомдук сумка мынакей. 325 болгону ушундай сонун сумка. 325. Биздеги баасы 1,5-1200 жандан дагы өйдө ылдый болуш мүмкүн. А бул 325 сомго гана келди. Кийинки товарларга өтсөк, бул двойка. Ушундай двойка. Мужской. Көрүнөт атабы, мужской двойка. Модный. Мынакей ушундай амбре двойка. Материалы эмне билбейм, бирок сыймалак экен, видеодон деле көрүнүп атат, сыймаланып турат. Эч кандай түлөбөй турган, свети чыкпай турган двойка экен. Размерлери болот по-разному. Биз чоңураак размерин заказ кылганбыз. Буну жайында кийсе болот. Биз атайын эле заранее заказ кылып койгонбуз. Мынакей жайгыга үстү дагы эч нерсе болбойт экен. Футболисттер кийет го, примерно ошондой материал экен. Футболисттер ушундай футболка, шортиктерди кийип ойнойт го. Материал кандай айтылат билбейм. Мындай двойка болот. Модный да, көрүп атасыздар, жарымы ак, жарымы кара шымы менен. Бул сайттагы баасын карайбыз. Эч нерсе болбой турган. Сайттагы баасы 26 338 сом. Ушул двойка болгону 338 сом. Бизде жок дегенде 1,5 миң болуш керек. Мындай двойкаларды көрө элекмин, анткени бизде футболка, шорттуктар эле азыр аябай кымбат го. А бул целый двойка 338 сом. Мага аябай жакты качествосы. Шымы менен. Эми эң акыркы жана эң чоң товарыбызды айтып турган болсок, бул жерде өзүңүздөр көрүп аткандай эле чоң болот да. Бардыгынан тең. Эсмесине айтылгандай. Бул куртка. Пакеттин ичинде пакет. Кир болгон эмес, айтылган эмес. Сонун упаковка менен келди. Ушундай сонун куртка. Бул куртканы мен өзүмө заказ кылгам. Кийип да көргөзөм. Мага ушундай ачык цветтер жагат. Бул жагы манжет. Баллон болуп айтып кандай эмне? Көрүп атасыздар, материалы сап-сары, ушундай сонун. Сүрөттөгүдөн дагы сонун экен. Кышкыга деми сезонда бир аз кийсе болот окшойт, аябай жумшак кеткенге жеңил куртка. Деми сезонный жана күн аябай түз электе кие турган куртканы бул жерде мындай экен. Жакасы, замочкалары эле сонун, мага жакты. Сразу эле кийсем, мынакей размери дагы точно меники. Азыр эми билесиздер, менин ичим бар, бир аз лишний вес бар, ошон үчүн ушундай ал кеткенден кийин чапчактуураак сонун куртка болуп калат. Мындай кылып кийсе болот. Кыска, молодежный атайын. Качествосы дагы сонун экен, видеодон көрүнүп болуш керек да.
ушундай сом куртка. Сайттагы баасы 99, эми 100 юанды эле коеюн. Сом менен 1300 сомго келген куртка. Көрүп атасыздар. Мен стористеримди көргөндөр, мен жакында эле алган кийимдеримди көргөндөр билесиздер, ушундай эле агын алгам, Кыргызстандан 3000 сомго алгам. Бул болгону 1300 сомго келип атат. Точно ошондой эле сары цвети. Ал капшон менен болчу, бул биз капшону. Көрүп атасыздар, товарлар жок дегенде 1 эсе арзан, болбосо 5 эсе, 3 эсе, 10 эсеге чейин арзан келет бул сайттардан. Мынакей сонун 1300 сомго бизден азыр эч кандай кышкы зем сезону курткалар жок болуп керек. Мынакей. Мына бул биринчи товар, экинчи товар, үчүнчү товар, сумка. Бул двойка, төртүнчү товар, бул подгузник, детский двойка пижама, алтынчы товар, шапка, кышкы, жетинчи товар. Жана бул светильник или ночник, 8-чи товар. Ушул товардын баардыгына биригип, Кытайдан мен Таласта турам. Таласка келгенге чейинки жол киреси болгону 1020 сом болду. Мен каргого төлөгөн чекти скриншоту да коюп коем. 1020 сом болот. Ушунун баардыгы болгону доставкасына 1020 сом төлөндү. Товарлардын баасын өзүңүздөр көрдүңүздөр, Эми доставкага кымбат болуп кетип турбайбы, доставкага да төлөйбүз турбайбы десеңиздер, ушунча товардын баардыгына болгону 1020 сомду бөлүп койсоңуздар болот. Эгерде таразы ар болсо, ар бирин эринбестен тартып, ошол 1020 сомду чыгарсаңыздар болот да, кайсы товар канча сом доставка менен келгенин. Бул аябай эле арзан. Ушунча товар. Мен ушул эле товардын Кыргызстандагы баасын билбейт экем, бирок азыр бизде 250 сомдук шапка жок. Эң арзан дегени 400-500 же 800 сом болуп кете берет, А бул болсо болгону ушу башында айтылганда азыр адашып калышы мүмкүн. Примерно 250 сомдун тегерегинде болчу. Мындай утепленный детский пижамалардагы, тем более двойка, эч нерсе болбойт материалда 200 сомго эч жерден таппайбыз. Кыргызстанда булар эң арзан дегенде 1000 сом, же 1500-1800, 2000 сомго чейин болушу мүмкүн. А бул болгону 200 сомго келип атат. 206 сом болчу. Бул дагы жана эле айтып кеттим. Кыргызстанда бунун сырты өзү эле 190 сомго сатылса, бул жерде целый 3 комплект менен биригип 175 сомго келди да. Көрүп атасыздар разницасынчы. Аябай эле разница чувствуется. Дальше бул сумкаларды айтсак, эми 3000 сомго эсептеп эле 1000 сом же 1500 сомго эле Кыргызстандан ала турган болсок, 3 эсе кымбат алган болот атабыз. А бул жерден болгону 350-400 сомго келип атат бул сумка. Ушундай сом качестводагы. Кыргызстандан 300 сомго, 400 сомго могундай сумка эч жерден таппай болуш керек. Биз эң арзан скидка деп бир остаток калган каткандарын сатканда дагы бизде 500-600 сомго сатат да. Ал калган каткандарды эч ким биле албайт. Могундай сонун типа брендтерди тураган сонун качестводагы сумкалар 1000 сомдон өйдө. Жок дегенде андан да кымбат болушу мүмкүн. Мен минимальный айтып атам да. Бул жактан 350-400 сомго келген сумка бул. Бул дагы 300-350 сомго келди. Кыргызстанда мындай баа жок. Тоже 1000 сомдон өйдө. Эң арзан дегенде бир 800 сом. Бул мужской двойкага келсек, бул двойка дагы 300 тегереги болчу, 400 сомго чейин болчу. Азыр мен кайрылып калдым. 400 сомго мындай двойка таппайбыз болуш керек. Кыргызстанда бир эле футболканын баасы 500 000 сом. Мындай двойкалар жок дегенде ошол 1500 же андан өйдө болушу мүмкүн. Көрүп калсам сурап тактап коем. Бирок мындай двойкалар 300-400 сомго эч жерден таппайбыз. А бул болгону ошол 400 сомго келип жатат. Разницасы аябай эле чувствуется да. Эң акыркы мындай куртка, мындай баллоновый, пышный, жылуу, стильный, качественный, көрүнүп атат болуш керек. Мен буну буюрса кием долго эле. Мындай куртканы 1300 сомго эч жерден таппайбыз. Жок дегенде ошо 2500-3000. Алдыда айтып кеткендей эле 1020 сом доставканын акчасын ушунча товардын баарына чачып койсок болот. Же ар бирине эсептеп турсак болот. Доставканын акчасын кошкондо деле бул товарлар аябай эле арзан келди. Таобао жана Таоте сайтынан. Товарлардын келгенине көйлөгүм болуп калган. Мен атайын распаковка кылганда ачпай жүргөм. Мына бүгүнкү буйрукту гана ачтым. Көп товарлар распаковка кылынбай эле, ачылбай эле сатылгандар сатылып кетти. Ачылгандар ачылып кетти. Мына ошол бир сумканы атайын ачпай калгам распаковка кылганда. Ушундай сонун болуп келди. Эч коркпостон заказ кыла берсеңиздер болот. Сүрөттө кандай болсо, кээ бир товарлар андан да жакшы да. Сүрөттө альбом живой эмес да. Жанына келгенин аябай сонун качествода. Вид эле соп сонун. Шапкан езимче толдуңуз шапка. Квадрат ига каретти.